Андан кийинки тема бабул азан. Азан тууралуу бөлүм дейт. Азандын дагы кадимкидей лексикалык жана эмнеси бар, терминологиялык мааниси бар. Азандын лексикалык мааниси бул жарыялоо. Терминологиялык жанагы шариаттагы мааниси атайын нелер менен, жанагы сөздөр менен, атайын сөздөр менен намаздын убактына кирген кезде атайын сөздөр менен адамдарды намазга чакыруу үчүн колдонулган эмне айтат? Сөздөрдү айтат. Атайын сөздөрдөн куралган нерсе бул. Азанды билесиздер, өкүмү эмне экендигин азыр айтат мына. Ал-азану суннатун лис-салаватил хамси вал жумати дуна ма сиваха. Азан 5 вакыт намазы үчүн жана жума намазы үчүн суннат. Андан башкасы үчүн суннат эмес. 5 вакыт намаз фарз намаздар. Анан не дедик? Жума намаз. Андан башкасы дегенде витр намазы үчүн азан керек экенби? Жок. Мисалга жаназа намазы үчүн керекпи? Жок. Күн тутулду керекпи? Жок. Көрүңүзбү? Айт намазы үчүн керекпи? Жок. Көрүңүзбү? Кайсы намаздарга гана тиешелүү экен бу? 5 вакыт намаз, анан жума намазга гана сүннет болот. Васифатул азани айякула Аллаху акбар иля ахирихи. Азандын сыпаты дейт, азанчынын минтип айтуусу дейт. Билесиздер эми аны. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Акырына чейин ошентип акырында не болот? Ла илаха иллаллах менен бүтөт. Вала таржиа фихи. Биздин мазхаб боюнча азанда не жок? Таржи жок. Таржи дегенди кээ бирлер бираз туура эмес которушат. Кээ бирлер бираз туура эмес которушат. Мисалы мындай дешет да, үндү ылдый, бийик жана төмөн кылуу деген мааниде. Громкосту бийик жана не? Төмөн кылуу деген мааниде колдонушат. Мисалы Аллаху акбар деп. Ошондой деп которушат да. Бирок андай эмес. Таржи деген сөз бул ошо шахадаттарды бар го, 2 шахадатайн бар да. Ошолу 2 жолудан купия, 2 жолудан жарыя айтууду айтат. Ошондо канча болот саны? 8 болуп кетет. Бизде канча айтабыз негизи? 4. А шафилерде ошонун таржи бар. 2 жолудан купия айтышат, 2 жолудан жарыя айтышат. Бизде ошол нерсе жок. Ал жанагы биринчи айтканымда үндү бийик, төмөн кылуу деген мааниде эмес бул. Бунун мааниси башка. Түшүңүздөрбү? Мааниси эмне экен? 2 жолудан купия, шахадаттарды 2 жолудан купия, 2 жолудан жарыя айтууду эмне деп коет экендер? Таржи. Биздин мазхабта ошол нерсе не? Жок. Ва язиду фи азанил фажри ба'дал фалахи ас-салату хайрун минан наум марратайн. Бамдат намазында, бамдат намазынын азанында хайя алал фалах дегенден кийин 2 жолу ас-салату хайрун минан наум деген сөздү кошот. Канча жолу кошот экен? 2 жолу. Ас-салату хайрун минан наум, ас-салату хайрун минан наум деп. Эмнеден кийин? Хайя алал фалахтан кийин. Bunun da özünün okuyası var, nemeleri var. Bирок biz al жака кирип кетпейле, таксылар. Wal iqamatu mislul azan illa annahu yazidu fiha ba'da hayya alal falahi qad qamatis salatu marratayn. Azan dagın iqamat dagın azan siyaqtуу. Azan siyaqtуу degende kadimki deyle iqamat aytуу dagın sunnat muakkada bolot. Iqamat aytуу emне экен? Sunnat muakkada. Муну да эле кыблага жүздөнүп айтасыз. Çünkü bu жерде дагы hayya ala salah hayna falah дегенде hayya ala salah hayna falah дейсиз. Ошол эрежелер бүт аткарылат. Болгону икоматта hayya alal falah дегенден кийин 2 жолу кады комати салату деген сөздү кошосуз. Ошол жерде көпчүлүгүңөр комат айтканда силер ката айтасыңар. Кады комат не дейсиңер? Кады коматус салат дейсиңер, кызык эле айтасыңар да. Кады коматис сала деп айтыш керек. Кады коматис сала. Баянгы as-sakinu iza hurrika bil kasra. Сүкүндү аракет берсең, эмне менен аракет бер? Касра менен. Ошол эрежени колдонуш керек. Бул өзү комат да. Туурабы? Этиш, дарабат. Эми аракет берсең, эмне менен беребиз? Касра менен. Көпчүлүк адамдар ушул жерде кады коматус салат деп бир кызык эле айтышат да. Чыңзана, hayya фалахтан кийин эмнени кошобуз? Кады комат салат. Ва ятарассалу фил азани ва яхдуру фил иқама. Азанда тарассул кылат. Тарассул дегени сөздөрдүн ортосун ажыратып айтыш керек.
Sizdin uqqan kişi azanın, ününü uqqanın, azanın cevabını aytıyor ne? Sunnatı. Turao? Azanın cevabını aytish kerak, süylöbüş kerak azan aytkan kezde. Azançının cevabını aytish kerak. Mına oşo sizdi uqqan kişi cevapты aytып үлгүрө турган мөөнөтчө сөздөрдү ажыратыш керек. Мисалга Allahu akbar dedingizби? Токтойсуз, пауза. Sizdi uqqan adam эмне деп алсын? Allah. Kayranan Allahu akbar. Misal eğer de ekiden aytam deseniz de bizim azançılar ekiden aytattı. Turao? Ve yahduru fil iqama. İqamattan da emas. İqamatta vasıl kılıp ketiş gerek. Jarmaştırıp tezirek aytıp ketiş gerek. Bolgonu oşo koşkon kezde biraz başkaçarak koşulat da taksılarım. Allahu akbar. Kanday aytabız? Allahu akbar. Allahu akbar. Rullo. Nega rullo? Görüngüz oşo kata oşo. Emin oşo dedim. Fatha menen Allahu akbar. Sebebi andan keyingi Allah degen sözün başında ne var? Fatha da. Turao? Allah degen sözün başlalışı emnemen başlalı? Fatha. Düşünüzür mü? Allahu akbar. So azançılar dagın şunday aytıp ketiş gerek de. Fatha menen aytılат. Düşünüzür mü? Ya. Ve yestaqbilu bihimal qiblata. Azan jana iqomatda qiblaga emne qılat de yüz dönöt. Jana jokor jakta ayttık. Qiblaga yüz dönöt. Kadimkide mында da yüz dönöt. Bizde qomat aytkan kişiler kalagan tarapты karap ayta beret. Бұл sünnetіңізді менен işi жоқ мұны менен. Қаласа чыгышты карайт, қаласа батышты карайт, қаласа түндүктү, қаласа түштүктү карап айтат. Бирок эреже боюнча комат кадимкидей азан кантип кыбла таманды карап айтылса, ошондой бул дагы ошол жакка карап айтылыш керек. Түшүнүктүбү? فإذا بلغ إلى الصلاة والفلاح حول وجهه يمينا وشمالا. Kaçan hayya ala salah менен hayya ala falah деген жерген жетке кезде жерге жетсе, betini оң жаққа жана сол жаққа эмне кылат дейт? Бурат. Yani azan ayткан кезиңизде эмне кыласыз? Hayya ala salah дейсизби? Ошондо бетти деп жатат, көрүңөрбү? Көкүрөктү бурбаш керек. Кээ бирлер азан айтып жаткан кезде, мисалы ушулда кыбла боло турган болсо, мындай кылат. Hayya ala salah. Көкүрөк бурулат да. Андай эмес. Тек гана эмне бурулуш керек? Бет. Hayya ala salah. Анан бул жакка hayya ala falah. Түшүнүктүбү? Я. Ve yuazzinu lil faitati ve yuqimu. Bir qaza namaz üçün azan jana iqomat aytılат. Эгерде бүгүн бамдат намазын айталы, кокустан каза кылып алдыңыз. Уктап калдыңыз, жаштык кылып коюп уктап калдыңыз, Кудай сактасын. Мына азыр окуй турган болсоңуз, эмне кыласыз кадимкидей? Азан айтасыз жана комат айтасыз. Болгону, эгерде ушул каза намазды элдин ортосунда окуй турган болсоң, колуңду мында кылбай, билдирбей азан айтып коюш керек болот. Каза намаздарды окуунун эрежеси ошондой. Күнөө ишти ачыкка чыгаруу дагы бир күнөө болот. Түшүнүңүздөр сөзмү? Билдирбей азан айтасыз, комат айтасыз да казаңызды окуп коесуз. Эгерде көпчүлүктүн арасында окуй турган болсоң, анан жалгыз болсоңуз айта бересиз. Fa in fatathu salavatun azzana lil ula wa aqama. وكان مخيرا في الثانية إن شاء أذن وأقام وإن شاء اقتصر على الإقامة. Эгерде бир канча намаз каза болгон болсо, Кудай сактасын, бүгүн айталы бамдат, пешин, асыр каза болду. Ушул бардыгынын казасыны бир учурда окуйм десеңиз, биринчисине азан айтасыз жана комат айтасыз. Калганында эркиңиз бар. Калганда караңыз, азан иқомат айтаңыз, кааласаңыз не? Комат айтып койсоңуз жетиштүү болот. Бирок бир орунда казаларды окусаңыз эгер. Анан мына жерде бамдаттыкыны окудуңуз, азан комат айтып, чыгып, чайпай ичип келдиңиз дейли. Анан кайрадан пешин окуйм десеңиз, пешинин казасын окуйм десеңиз. Анда кайра баштан азан комат айтыш керек болот. Бир учурда орун алмашпай туруп, эгерде бир канча, мисалга бир күндүк казаны окуйм десеңиз, бир азан калганыга комат айтсаң эмне экен? Жетиштүү болот. Эгерде орун алмаштыбы, ар бирине не айтылып кете берет? Азан комат айтылат. Ва янбаги ан юаззина ва юқима ала тухрин. Азан жана иқоматты дарат менен айтуу жакшы. Түшүңүздөр, мустахаб амалдардан болот. Азан жана иқоматты аракет кылып, эмне кылышыбыз керек экен? Дарат менен айтуу жакшы. Fa in azzana ala ghayri wudu'in jaza. Андыктан эгер даратсыз азан айтса болот. Бир макруh,
Bir күнөө болбойт. Болгону жакшы иштине таштаган болот. Ва юкраху ан юқима ала гайри вудуин. Иқоматты даратсыз айтуу макрух болот бирок. Азанды даратсыз айтсаңыз боло берет, жакшы ишти таштаган болосуз. Бирок иқоматты энде эмес, таксылам. Иқоматты эгер даратсаң макрух, себеби сен адамдарды үйгүттөп намаз окуду өзүң чыгып кетесиң да. Өзүң окубайсың да. Ошон үчүн макрух болуп калат. Адамдарды оку деп өзүң кетип каласың да, даратың жок да. Анын үчүн ар бири үчүн дагы өзүнчө немелери бар, далилдери бар. Ал жагына киришпейбиз. Ау юаззина ва хуа жунубун. Же жунуб абалда, гусул милдет болгон абалда азан айтуу не экен? Макрух болот. Чүнкү эгер жунуб киши азан айта турган болсо, кайра азанды кайтарып коюу мустахаб амалдардын катарына кирет да. Кайра баштан айтып коюш керек жакшысы. ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها إلا في الفجر عند أبي يوسف رحمه الله تعالى. Вакыт кирүүдөн мурун намаз үчүн азан айтылбайт. Вакыт киргенден кийин айтыш керек. Вакыттан алдын болбойт. Болгону Абу Юсуф рахматуллахи алейхинин көз карашы боюнча бамдат намазы үчүн баягы түндүн акыркы бөлүгүндө тахажжуд убакта азан айтсаң эмне болот дейт. Бирок фатва бул кишинин сөзүнө не кылынган эмес, берилген эмес. 5 убак намаздын немесини биз не кылышыбыз керек экен? Өз убактында айтышыбыз керек.